Саламатсыздарбы, эфирде Interview of the Day программасы. Сиздер менен Айгерим Акимжанова. Бүгүн биз бокс боюнча экинчи жолку дүйнө чемпиону, Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери Серик Сапиев менен казакстандык бокстун өнүгүүсү тууралуу баарлашабыз. Серик, саламатсызбы? Программабызга келгениңизге рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Казакстандык бокстун өнүгүшү тууралуу ой бөлүшө кетсеңиз. Бокс строится на тренерах, я считаю. Бокстун өнүгүшү тарбия берүүчүлөргө, машыктыруучуларга байланыштуу. Акимчилик маселелер да маанилүү албетте. Бирок боксчулардын деңгээли, бокстун классы машыктыруучулардан көз каранды. Бул жагынан биздин жолубуз болду. Тажрыйбалуу машыктыруучуларыбыз кийинки муунга өз чеберчиликтерин жеткире билишти. Ушунун аркасында мыкты машыктыруучулар курама калыптанды. Өлкөдө бокс алдыга жылып бара жатат. Бокс гана эмес, спорттун бардык түрлөрү өнүгүп келе жатканын айткым келет. Ошондуктан дагы далай бийиктиктерди Тренерам, которые также передают свой опыт. В этом плане повезло. Наш бокс развивается. У нас начали развиваться все сферы бокса, все сферы спорта. Бүгүнкү күндө кыздар бокс өнүгүп келе жатат. Анын келечеги кандай деп ойлойсуз? Именно бокс у нас один из лидирующих видов спорта. Бокс биздин өлкөдөгү башкы спорт түрлөрүнүн бири. Ал боюнча спортчуларыбыз коржундарына ар түрдүү сынактардын байгелерин чогултуп кайтышат. Ошондуктан бокска өзгөчө көңүл бөлүнүп жатат. Анын ичинде аялдар боксу да. Мен кыздардын бокс менен алектенишине каршы эмесмин. Өздөрүнө жакса болду. Кыздар боксу да алдыдагы убакытта өнүгөт деп ишенем. Олимпиадада топ жарган кыздар азырынча жок. Бирок Олимпиадада байгелүү орундарга жеткен дүйнө чемпиондору бар. Келечекте олимпиадалардын биринде биздин кыздар өздөрүнүн чеберчиликтерин көрсөтүп, өз жеңиштерин жаратат деп ойлойм. Бизде алтын медаль болоруна ишенем. На одной из олимпиад наши девочки покажут, на что они способны, и у нас будет золотая медаль. Күйөрмандарыңыз менен тез жолугушуп турсаңыз керек. Аларды шыктандырасызбы? Скажите, как вы стараетесь их мотивировать? Биринчиден жолугушуу аркылуу алардын алдыга жылып максаттарына жетүү үчүн шыктандырууга жагдай түзөм. Экинчиден өзүмдүн ийгиликке жетүү жолумду баяндап берем. Мен көчөдө жүгүрүп жүргөн жөнөкөй бала элем. Алардай эле карапайым болгонумду айтам. Аларга өз жолумду айтуу аркылуу шыктандырам. Азыркы тапта балдардын өнүгүп, өздөрүнүн сүйүктүү иштери менен алектениши үчүн жасалып жаткан шарттар алда канча жакшы. Алардын мелдештерге, ири сынактарга чыгуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Мен бокс менен алектене баштаган кездерде кээ бир спортчулар мелдештерге өз каражаттары менен барышчу. Ал эми менин ата-энемде бул үчүн жеткиликтүү каражат болгон эмес. Ошондуктан мелдештерге катышуу мен үчүн кыйын болду. Азыркы кырдаал такыр бөлөк, бардык мүмкүнчүлүктөр караштырылган. Бизде балдар жана жаш өспүрүмдөр спорту жигердүү өнүгүп келе жатат. Геннадий Головкин менен Сауль Альварестин акыркы беттешүүсү тууралуу сиздин оюңузду билгиз келип жатат. Самое первое мнение об этом бое — это боевая ничья у них была. Я считаю, что Гена первый бой с Канело провел очень хорошо, и он победил. Мен оюмча бул беттешүү тең чыгуу менен аяктады. Буга чейинки беттешүүдө Гена Канелону жеңди деп ойлойм. Бирок расмий түрдө упайлары бирдей болуп калды. Акыркы беттешүүдө тең чыкты деген баа берилиши керек эле. Менимче Канело жеңишке жете тургандай өнөрүн көрсөтө алган жок. Генанын да эң мыкты беттешүүсү болгон жок. Ошондуктан аталган мелдеште экөө бирдей өнөр көрсөтүштү. Мен түз эфирде упайларды санап жазып чыккам. Эсеп 6-6 болуп чыкты. Башкача айтканда экөө бирдей болду. Кийин бул беттешүүнү кайра көрдүм. Аягына чейин көргөн жокмун. Бирок дагы да тең чыгуусуна көзүм жетти. Өтө жакын аралыктагы беттешүү болду. Мындай жолугушууларга калыстык кылуу оңой эмес. Ар дайым калыстардыгы туура болбой чыгат. Калыстын ою, калыстын пикири. Албетте алар өз ишинин чеберлери. Бирок мен баары бир тең чыккан беттешүүнү көрдүм. Алар туура саналган жок деген пикирде калам. Геннадий Головкин менен Сауль Альварестин акыркы беттешүүсүнө тиешелүү пикирим ушундай. Албетте чечим кабыл алынды. Ошентсе да бул менин жеке оюм. Судьи, которые судят этот бой. Хотя вот такой близкий бой, мнение судей — это есть мнение судей. Не зря они специалисты в своем деле. Но в любом случае я насчитал ничью и считаю, что судьи неправильно посчитали. Боксчылардын дагы бир беттешүүсү болот деп ойлойсузбу? Нужно ждать ответный бой. Они соберут опять такую же аудиторию. Менин оюмча толук болушу мүмкүн. Алар мындан да көп аудитория топтойт. Мындан да көп акча алат. Анткени
кызыгуу жараткандардын саны өсүүдө. Бул жолугушууну бардык эл күтөт. Ошондуктан 3-чү кездешүү болот, 4-чү беттешүү да уюштурулат. Мунун баары бизнесте. 3-й состоится, и, возможно, еще и 4-й состоится. Это все бизнес. Серик, берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге рахмат. Сиз интервью of the Day программасын көрдүңүз. Программанын башка чыгарылыштарын Казак ТВ телеканалынын сайтынан таба аласыздар. Казах ТВ.